ошо 10 жылдык 5 жылдыкта арак ичпейт, азыркы мезгилде арак ичпейт жана мушташы болбойт деп айта аласызбы? Канча деңгээлде айта аласыз ушуну болбойт деп? Бул айтыш жооп бериш оор. Бирок бул нерсе бүгүнкү күндө Кыргызстанда болуп жаткан бүткүл 10 жылдык 20 жылдыкты жаап салуу деген радикалдык кадамга жол түртпөш керек. Акырындан ошон үчүн тойлордун баары тыйылган жок. Болгону ичкиликтүү тойлор ичкиликсиз тойго айланып атат. Процесс жүрүп атат. Ошол сыяктуу эле 10 жылдык 20 жылдыкты ошондой абалдан жакшы бир абалга өзгөртсө болот. Болгону үлгү гана керек да. Азыр ушул мугалимдерге баягы алтын берүү, машина берүү, үй берүү ушундай бир салтка айланып баратат да. Сиздер кандай кылайын деп атасыздар? Бул 10 жылдык 20 жылдык классташтарды кыйноо эмес, классташтарды колдоо ниетинде болуш керек. Уюштурган нерсемдин мындай айтканда 80% мен көтөрдүм деп эртең мындай өзүнүн авторитети үчүн кылгандар көп да. Ошон үчүн ал көтөргөн нерселерин өз милдет кылбаш үчүн ошон үчүн бүттүгү бир тең болсо, мен ойлойм ал нерсени чеп коюп болбойт деп салган болбойт. Айрым 10 жылдыктар баягы балдарды тоза албайбыз, азыр жаш элемет болуп атабыз десе, жок, силер конок эле келгиле, кыздар биз өткүзүп берели деген да классташ кыздар бар экен да. Мен окууну бүткөнүмө 2 жыл болду. Дагы 8 жыл бар экен. 8 жылдан ушул бардыгын билесиз да, ошондо сиз дагы ошо жолдо калганбыз. Азыр биздин заманыбызга байланыштуу телефон, уюлдук телефондор чыгып атат. Же болбосо интернет сайттар, ошолор менен да сагынычыбызды жазып турсак болот. Жүзмө-жүз көрүшөйүк десек, Skype деген интернеттин толтура булактары, интернет булактары бар. Сиздин ошол баягы досторуңуз менен Skype'дан сезимдериңиз кандай болот мына көрүшкөндө?